Senin жашооңо эң көп таасир эткен адам ким деп сурасам, кимди айтасың? Бирөө муну өзүнө сураган. Жада калса дүйнөгө таасир эткен биринчи 100 адам ким деп изилдеди. Жана бул тууралуу китеп жазды. Китептин аты да тарыхта дүйнөнүн багытын өзгөрткөн эң таасирдүү 100 адам. Бул китеп ушунчалык белгилүү болуп дүйнөдө резонанс жаратат. Ал ким булар 100 адам? Не кылышты да тизменин биринчи 100 кезегинде турат деп кызыгат. Же сен дагы бул таасирленген адамдардансыңбы? Кел тизмеге биргеликте көз жүгүртөлү. Тизмеде Грэм Беллден Эдисонго, Аристотельден Эйнштейнге, Кристофер Колумбтан Исаак Ньютонго чейин түрдүү бир канча ысымдар тизмектелген. Анда негизги суроону сурайлы. Бул 100 адамдан да алдыда болгон тагыраагы биринчи орундагы ким? Китептин автору аны эмнеге биринчи орунга койгондугу жөнүндө мындайча түшүндүрмө берет. Мухаммадты дүйнөнүн эң таасирдүү адамдарынын лидери кылып тандоом кээ бир окурмандарды таң калтырып башка бирөөлөрдөн суроого мажбур кылышы мүмкүн. Чындыгында ал диний тараптан да дүйнөлүк тараптан да уникалдуу түрдө ийгиликке жетишкен жалгыз инсан. Китеби жарык көргөндөн 10 жылдан кийин Каирде сыйлык тапшыруу аземине катышат. Ошондо ага мындай суроо берилет. Китебиңиз жарык көргөндөн бери 10 жыл өттү. Эң таасирдүү адамдар тизмегинде Мухаммадты биринчи орунга койдуңуз. Сиздин оюңузча ал дагы деле ошол позициядабы? Майкл Харт жооп берди. Бул таасирдүү адамдардын биринчи тизмеги. Жаңы адамдарды койсоңор деле жана тизме 200 же 300ге жетсе да анын орду туруктуу. Мен биринчи жолу таасирдүү адамдарды анализдегенимде кээ бир негизги критерийлерди койдум. Бул критерийлердин бири бул адамдардын адамзат тарыхында болгон таасиринин күчү жана кең болгондугу. Менин атактуулардын эң атактуусу деп Мухаммадты тандаганым болсо, анын пайгамбарлыгы диний жана дүйнөлүк деңгээлде укмуш ийгиликтүү болуусу. Инсандык, адеп-ахлактык, философиялык жана укуктук жактан исламдан да кемчиликсиз болгон динди эч көргөн эмесмин. Мен ишенем, Мухаммад сыяктуу ар тараптан кемчиликсиз болгон адам башка келбейт. Негизи бир гана Майкл Харт эмес, дүйнөгө таанылган көптөгөн тарыхчылардын же жазуучу окумуштуулардын да пайгамбарыбыз жөнүндө сизди таң калтырган сөздөрү бар. Мисалы, принц Бисмарк укмуштуу акылы менен Германияны күчтүү державага айланткан. Германиянын биримдигин орнотууда эң чоң роль ойногон адам. Эй Мухаммад, мен сени менен бир дордо жашай албаганыма өкүнөм. Сен мугалими жана басмаканасы болгон бул китеп сеники эмес, бул Аллахтыкы. Мунун Аллахтан экенин четке кагуу, предметтик илимдердин жалган экенин айтуу сыяктуу күлкүлүү. Ошон үчүн адамзат сендей даңазалуу күчтүү бир жолу көргөн жана мындан кийин көрбөйт. Сенин сүйүү жана мээримге толгон алдыңда терең таазим кылам. Махатма Ганди, Индияны эркиндикке чыгарган, эркиндиктин символу болгон атактуу лидер. Миллиондогон адамдардын жүрөктөрүн эч кандай тартышуусуз багындырган адамдын жашоосун билгим келет. Окуганымда анык түрдө ушуну билдим, ал доордо ислам бир жерди багындырууда кылычтын ролу жок эле. Пайгамбар өзүн толугу менен кийинки орунга коюусу, сөзүндө чынчылдыгы, абийирдүүлүгү, аны ээрчигендерге жана досторуна жан аябастыгы, эр жүрөктүүлүгү, коркпогондугу, ал алган милдетте Аллага ишенүүсү анык жана жөнөкөй эле. Бул өзгөчөлүктөр менен бир кыйынчылыкты жеңип чыгуу үчүн сөзсүз кылыч алып жүрүүгө муктаж эмес эле. Пайгамбар тууралуу китептин 2-томун бүтүргөнүмдө бул улуу жашоого тийиштүү дагы да окула турган нерсе болбогону мени капалантты. Томас Карлейл, шотландиялык жазуучу жана ойчул, Эдинбург университетинин ректору болгон атактуу ойчул. Бул адам жөнүндө айтылган жалган жалалар биз үчүн жүз кызартуучу. Бир адам кантип өзү жалгыз согушкан урууларды жана сел-саяк бедуиндерди 20 жылдан аз бир убакытта эң күчтүү жана маданияттуу бир улут абалына келтирди. Үнсүз улуу бир рух олуттуу болуудан башка нерсе кыла албагандардан дүйнөнү жандандырууну, ойготууну каалап жатты. Себеби дүйнөнүн жаратуучусу ушуну буйруган болчу. Ишенимдери үчүн азап чегүүгө туруштук берүүсү, жолундагы досторунун жогорку адеп-ахлактуу сыпаты, ага ишенген жана аны башчы катары көргөн адамдар. Монтгомери Уот, тарыхчы, британ дин кызматчысы жана академик. Бул аргументтердин баары Мухаммаддын түпкү чынчылдыгы жөнүндөгү божомолдорго таянып, аны алдамчы деп айтуу чечимдерден да көп көйгөйлөрдү жаратат. Анын үстүнө тарыхтын улуу инсандарынын бири да батышта Мухаммаддан кем бааланган эмес. Ал буйруган хиджаб аялдарды басмырлоо эмес, тескерисинче урматтоо үчүн алып келген мыйзам.
Карен Армстронг, Британ жазуучусу, комментатор жана диндер тарыхчысы. Анын тик турушу Батыш империяга каршы эле бир гана өзүнүн коомун эмес, бүтүндөй адамзат тарыхын коррупциядан куткарууну жана адилеттүү коом курууну максат кылып ага жеткен. Жаш балдарга өтө мээримдүү эле, балдар да аны жакшы көрүшчү. Ар шаарга кайтып келген кезде аны балдар сүйүү менен кучакташат эле. Ал тарыхтын агымын өзгөрткөн акылдуу, зээндүү адам болгон. Аны изилдеп көрдүм. Улуу адам. Жорж Барнен Шоу 1925-жылда Нобель сыйлыгынын ээси ирландиялык жазуучу жана сценарист. Менимче ал Масихке каршы болуудан алыс, ал адамзаттын куткаруучусу деп аталыш керек. Мен ишенем, эгер ага окшогон адам азыркы дүйнөнүн диктатурасын ээлей турган болсо, бул дүйнөнүн көйгөйлөрүн, муктаждыгыбыз болгон тынчтыкты жана бакыт келе турганын чечип коймок. Мухаммадтын ишеними жөнүндө ой жүгүртүп, эртеңки Европа үчүн алгылыктуу экенин айттым. Азыркы Европа кабыл кылып баштаганы сыяктуу. Демек туугандар, бул сыяктуу сансыз түшүндүрмөлөр бар. Башында айткан маселеге кайра биргеликте кайталы. Дүйнөнү таасирленткен 100 киши маселесине. Тизмедегилер дүйнөгө таасир берген иштерди жасагандары албетте талашсыз, бирок бул жерде өтө маанилүү жагдай бар. Жашообуз бир гана азыркы жашап жаткан 60-70 жылдык өмүр эмес. Баарыбыз өлүм деген чындык бизди күтүп турганын билебиз жана бул чындык күн сайын мазарга кирип жаткан 10 миңдеген адамдар тарабынан бизге эскертилип жатат. Андай болсо, ушуну ойлонушубуз керек эмеспи? Бул өмүрдөгү адам үчүн эң негизги маселе өлүмдөн кутулуу. Өлчөмү болгон жашоону чексиз жашоого айлантуунун бир жолу барбы? Сурашыбыз керек эмеспи? Адамзат тарыхы боюнча адамдардын эң чоң маселеси ансыз да ушулар болду. Өлүмдөн кийин эмне болот? Мен бул дүйнөгө неге келдим? Кантип келдим? Мени жөнөткөн зат ким? Жана менден эмнени күтөт? Адамзатка эң көп таасир берген адамдарды сүйлөшүп жатсак, анда адамдардын эң негизги маселесине жооп берген адамды да айтышыбыз керек. Тизменин эң башына дал ушундай бирөө зарыл. Бул суроолордун жообун берген жана бул сүйүнүчтү доордон доорго бизге жеткирсин. Аны менен бирге адамга бул дүйнөдө дагы чыныгы бакыттын формуласын сунсун. Мына ошол зат эч күмөнсүз Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ал ушундай акыйкатты алып келген, ал акыйкатты айтып гана тим болбостон жашап өзү көрсөтүп берген. Сахабалары айткандай, ал жашаган Куран эле. Ал жапайы коомдон цивилизацияны, адилеттүү саясат жана адамдык адеп ахлакты үйрөткөн сахабалардын тобун чыгарды. Ушундай адам жөнүндө айтып жатабыз, дүйнөдө да чыныгы бактылуулуктун жолун жана өлүмдөн кийинки чексиз жашоону куткаруунун жолун көрсөттү. Тизменин биринчи катарында чыныгы бакыттын формуласын берген Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям турат.